Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү үйрөнүү үчүн алгач сөз байлыкты өстүрүп, тааным чөйрөбүздү кеңейтип алалы. Ал эми сөз байлыкты өстүрүү үчүн алгач документ деген түшүнүктүн аныктамасын билип ала алганыбыз оң. Чтобы научиться вести делопроизводство на государственном языке, прежде всего нам следует совершенствовать свой словарный запас и расширить границы познания. Начнем развитие своего словарного запаса с определения понятия «документ». Өткөн экинчи сабакта Документ түшүнүгү менен таанышканбыз. Анда 90-жылдардан бери документ түшүнүгүн тар, кең жана өтө кең маанилери бар экени тууралуу айтканбыз. Документ түшүнүгүнүн өтө кеңири мааниси аны пайдаланууда бир топ көйгөйлөрдү жараткан. Ошол себептен алгач китепкана таануучулар менен документалисттер, андан соң маалымат адистери, маалымат жана коммуникация түшүнүктөрү менен байланышкан документ терминин негиздүү аныктоо аракеттерин башташкан. Знакомимся с понятием «документ». Мы говорили о том, что с 1990-х годов понятие «документ» имеет узкое, широкое и очень широкое значение. Очень широкое значение понятия «документ» усложнило его использование. Вот почему сначала книговеды и документалисты, а затем и информатики приступили к обоснованию нового значения термина «документ» в документоведении, информатике, документалистике, библиотековедении и библиографоведении, связанного с понятием «информация» и «коммуникация». Биринчилерден болуп документалисттер менен маалымат адистери өтө кеңири мааниге ээ документ түшүнүгүнөн баш тартып, анын мазмунун маалымат жана маалыматты алып жүрүүчү сыяктуу милдеттүү атрибуттук элементтер менен чектеп коюшкан. Документалисты и информатики первыми отказались от самого широкого значения понятия «документ», ограничив его содержание такими обязательными атрибутивными элементами, как наличие информации и материального носителя. 1960-жылдары изилдөөчүлөр документтин жогоруда кеп болгон эки атрибуттук элементине документтин функционалдык белгиси деген үчүнчү атрибутту кошушкан. Алардын аныктамасы боюнча документ бул маалыматты сактап, аны убакыт жана мейкиндиктен алып өтүп, жайылтуу үчүн атайын түзүлгөн материалдык объект. В 1960-е годы исследователи, помимо названных двух атрибутивных элементов документа, вводят третий атрибут – функциональный признак документа. Согласно их определению, документ – это материальный объект, содержащий информацию для ее сохранения и распространения в пространстве и времени. 1990-жылдардын башында документ түшүнүгүнүн маңызын тактап жатып, Коршунов, Соколов, Столяров сыяктуу орусиялык изилдөөчүлөр документти бир ооздон социалдык маалыматты алып жүргөн материалдык объект катары чечмелөөнү сунуш кылышкан. Ошентип документ түшүнүгүнүн мааниси тынымсыз өзгөрүп келген. В начале 1990-х годов, уточняя смысл понятия «документ», российские исследователи Коршунов, Соколов и Столяров практически одновременно предложили трактовать документ как материальный объект-носитель социальной информации. Заманбап реалдуулукта документ түшүнүгүнүн эволюциясы төмөнкү чечмелөөлөрдү баштан кечирүүдө. Документ бул материалдык объект. Документ бул маалымат алып жүрүүчү. Документ бул документтештирилген маалымат. Акыркы мезгилде документ түшүнүгүнүн аныктамасында анын материалдык негизине караганда маалыматтык негизине көбүрөөк басым жасалууда. Документ түшүнүгүн колдонгон сайын теориялык жана практикалык маселелерди чечүү үчүн ага кандай маани ыйгарылып жатканын тактоо зарыл. В современных реалиях эволюции понятие «документ» имеет следующие расшифровки. Первое. Документ – это материальный объект. Второе. Документ – это носитель информации. Третье. Документ – это документированная информация. Четвертое. В последнее время происходит перенос смысловой нагрузки в определении понятия «документ» с материальной составляющей на информационную. Оперируя понятием «документ», необходимо всякий раз уточнять, какое именно значение в него вкладывается для решения теоретических или практических задач.